Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрөрмандар. Сиздер менен сарп сабактарыбызды улайбыз. Сиздер менен бүгүн өтө турган 11-сабагыбыз 1-бап сыйгалар 2. Биз кечээ сиздер менен сыйгалар тууралуу таанышканбыз. Сыйгалар булар формалар. Мисалы үчүн сиздер менен биз фе'ли мади, фе'ли мудари деген сыйгалар менен таанышканбыз да. Өткөн чак формасы, келечек формасы, аткаруучу формасы, аткарылуучу формасы деп сиздер менен таанышканбыз. Бүгүн ошонун уландысы болот. Сыйгалардын экинчи түрлөрү. Булар сыйгалардын дагы ушундай түрлөрү бар. Бул оң жактан караганда фе'лу амрул гайиб. Бул сыйга үчүнчү жакка буйрук берүү этиши деп аталынат. Мындай айтканда үчүнчү жак дегенде ал деген тарапка. Мисалы үчүн бунун таразасы лияфул болот. 1-баптачы. Мисалы лиян сур. Мааниси ал жардам берсин дегени. Анан фе'лу амр аль-хадир бар. Бул буйрук этиши. Буйрук этиши дегенде аль-хадир дегенден максат бул алдыңызда бар турган адамга буйрук берүү деген да. Мисалы үчүн уфул таразасы. Мисалы болсо унсур жардам бер дегени. Фе'лун нахи кийинки сыйгабыз биздики тыюу салуу этиши. Таразасы ла яфул же болбосо бул мисалы ла янсур жардам бербесин. Эгерде биз буну анта мухатап тарапка колдоно турган болсок айтабыз ла тансур жардам бербе деген тыюу этиши да бул. Анан кийинкиси бул исмул макан ва заман. Орун жана убакыт атооч. Бул эки таразасы бар бунун. Биринчиси бул 1-бапта маф'алун таразасында болот этиштер. Мансорун мисалы бунун мындай айтканда жардам берүү орду жана убактысы. Анан исмул аля сыйгасы бар, формасы бар. Бул курал атооч. Таразасы миф'алун. Мында бир канча таразалары бар. Аларды деле сиздер менен келечекте таанышабыз. Минсорун деген мисалы жардам берүү куралы деп коюлат. Анан кийин исму тафтил. Акыркы сыйгабыз бул исму тафтил ушу менен бүтөт. Исму тафтил сыйгасы бул салыштырма же күчөтмө атооч. Таразасы аф'алу анан фу'ла. Аф'алу бул мужской роддо, фу'ла женский роддо. Мисалы ансору анан нусра. Мындай айтканда жардам берүүчүрөөк же эң жардам берүүчү деген маанини туюнтат. Демек биздин сыйгаларыбыз 1-баптын сыйгалары менен толук таанышып бүттүк. Мына ушундай сыйгалар бар. Ушундай формалар бар. Бир этиштен ушундай формаларды жасайбыз. Кийинкисинде ар бири менен кеңири таанышып, кантип жасалышын, кандай болушун, кандай өзгөрүүлөрү болушун толук сиздер менен таанышып чыгабыз. Бүгүн сиздер менен бул кыскача таанышуу гана болду. Мына ушундай формалар, сыйгалар бар деген мааниде. Эми сиздер мына ушул көнүгүүлөрдү иштеп чыгыңыздар. Катаба деген сөздү, кыргызча жазды деген сөздү ушул сыйгаларга салып чыгасыздар. Анан шакара деген сөздү дагы мына ушул сыйгаларга баарына салып чыгасыздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.